Мен азыр ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга протездик ортопедиялык буюмдарды жасаган мамлекеттик мекемеде турам. Бул жактын шарттары кандай ортопедиялык буюмдарды жасашат, алдыда кененирээк көрсөтүп беребиз. Платно операциялык каймак деп калышыптыр. Ошол убакта сотрудниктерге беришкенде. Көп жыл болуп калды. Кокустанын көчөдөн өзүмө окшогон бир достон угуп калып, бул жакта бекер дарылайт. Мен өз Россиядан бутумду жок кылгам да. Россиядан ошо производственный травма, ошол жерден бутумду жок кылып, ошол жерде жатып, операция. Анан бир орус туугандын эле протезин сатып алып, размери жок. Кийип азыр бергем да бул жакачы. Келип бул жактан билдим, ушундай жазайрын. Бирок ал жакта протездер кымбат эле да. Тем более Россиянын гражданы эмес, ал жакта кымбатка турат эле. Кубан Россияда эмгектенип жүрүп, бир бутунан айрылып калган. Ал бул мекемеге келип, жашоосун жакшы нукка бура алганын жашырган жок. Ошондой эле аталган мекеменин акысыз кызмат көрсөткөнүн, жааматтын жылуу мамилесине ыраазы экенин айтып берди. Бул жерде мактагандык эмес, чынын айтып койсом, для меня чудо да бул жерчи. Себеп дегенде баары бесплатный. Протез бесплатный, лечение бесплатный, баардыгы бесплатный. Анан кийин дагы бир жерде айтып кетериш, персонаж, врачтар, медсестралар, поварлар, физкультурниктер бул жерде высший уровень. Мага жагат. Как мен өзүм высший спортсмен катары, баары жакшы деңгээлде да. Анан бул жерде жаты эз алып кетебиз. Сүйлөшүп кетебиз. Жакшы бул жер таза. Анан кийин протез. Бул жерде бизге лечение, витамин укол, физкультура, УВЧ, парафин. Анан кийин протез жазылат. Бир слепка алганда эле бутка туура келди. Азыр кичине азыраак жерлер бар. Бизге ошогон, биз деле здоровый адамбыз, бирок Кудайдын буйругу менен ушундай бир буттан айрылып калганбыз да. Ошондой адамдарга ушул жерде ушундай мээримдүүлүк, ушундай протез жасап бериш биз үчүн жакшы нерсе да. Ошон үчүн врачтарыбызга, мастерлерибизге баарына биз рахматын айтабыз. Башка эч нерсе айта албайбыз. Буларга Алла ыраазы болсун. Республикалык протездик ортопедиялык буюмдар мекемесинин иштеп жатканына быйыл туура 80 жыл болду. Ал 1942-жылы Улуу Ата мекендик согуш учурунда ачылган. Ошол күндөн бул күнгө чейин бул мамлекеттик мекеме ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга протез, ортопедиялык буюмдарды жасап бекер беришет, дарылашат. Ушул жана башка маалыматтарды, шарттарды жана ишмердүүлүгү жөнүндө башкы дарыгер кененирээк маалымат берди. Каттоодо 13420 дымыча турат учетто. Анын ичинен 5822 бала, 16 жашка чейин. Мындан башка бизде Ошто филиал бар. Биз башкы учреждениябыз, анан Ошто филиалыбыз бар. Аякта 5033 дымыча учетто турат. Андан башка 7 мастерскойлорубуз бар. Балыкчыда, Нарында, ар бир райондо бар. Алыс жолдон келе албаган дымычалар жанагындай кичине ремонттоп коебуз. Жанагы протезинин шурупу, болту сынып калса, баса албай калышат. Анан алар ошояка чейин Бишкекке келе албастан, келе албай калса, анда ошояка барып ремонт кылышат. Ошого биз атайын условия кылып даярдаганбыз. Анан мындан башка выездная бригада деген бар. Врачтардын выездная бригадасы жылына бир жолу график менен алыскы тоолуу райондорго баягы мүмкүнчүлүгү жок, бияка келе албаган адамдарды биз тейлеп келебиз. Аларды алып, анан почта менен алардын буюмдарын, протездик ортопедиялык буюмдарды почта менен жөнөтүп турабыз. Дымычалар баары бекер алышат. Токтомдун негизинде Кыргыз Республикалык өкмөттүн токтому менен бекитилген 14-жылы 27 мартта 182 жобо менен бекитилген. Биз бардык мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга биздин ортопедиялык буюмдарга муктаждыгы бар жобо направлениясы болсо, ошо менен карап биз аларга бекер жасап беребиз. Жылына 2 бар бут кийим алышат, протез алышат. Дагы көп нерселер бар, биздин перечень бар. Ошо кайсы дымыча ошого муктаж болсо, биз врачтар отурат, бияка карап, назначение кылып, анан жасап беребиз бекер. Жылына 1 жолу жасайбыз.
ремонтко үйдө келип турушат. Ремонт 2 ай болобу, 3 ай болобу келип турат. Анан алыскы тоолуу райондордон деп атпаймынбы, ошолор келгенде биз атайын республика реабилитацион центр бар үстүндө. Аларга направление берип, 1 айда жаткырабыз. Тамак ашы баары бекер. Алар 1 ай жатып, 2-3 примерка кылып, басып көрүп, тияк-биягы өйкөбөй, анан жакшынакай болгондо анан биз жана үйгө жөнөтөбүз. Жолун да төлөп беребиз. Жаңылайда тагдырдын оор сыноосуна кабылгандардын бири. 4 жашында кырсыктап протез кийгенге туура келген. Ал ага окшоп бутун алдырган адамдарды эч качан жашоодон үмүт үзбөөгө чакырат. Атым Жаңылай. Мен Жалал Абад областына караштуу Аксы районунун Жергет айылынан келгем. Бул жака 4 жашымда ошол кырсыктан улам келип калгам. Бирок протез кийип жүргөнүм 2011-жылдан бери. Кийем протезди. Учурда баары жакшы. Негизи ошол мындай тагдырлаш деп коет го. Мага окшогон ушундай буттары ушундай алдырган адамдарды мен ушул жака чакырмак элем. Себеби бул жакта баардык условиялар бар. Мындай сонун болуп эле кетишет деп айтып кетмекмин да. Буттун протези 2 протезден турат да, баягы ампутация тизеден өйдө, анан тизеден ылдый. Бул азыркы көрүп атканыңар мына тизеден ылдыйкы протез, модульный протез, оттобок голени деп айтылат да. Ал 2 чоң нерседен турат, бул культиприемниктен турат, анан мягкий вкладыштан турат. Биз бул протезди жасаш үчүн пациенттин биринчи калыбын алабыз. Калыбын алып, размерин алып, бул аябай мындай айтсам, бул ювелирный работада кылдаттык менен алыш керек. Ар бир миллиметрди мастер туура эмес алып алса, бул уже бутту өйкөп салат да. Ошон үчүн биз аябай тщательно мектетебиз, измеритебиз да. Мына монтип чийип алабыз дагы. Ар бир анатомический чийип алып, ар бир ямка, выемка баарын көрүп, чийип, размерин указывать этебиз да. Анан калыбын алабыз. Келгенде эле ар бир заказчиктин размерлерин алабыз. Өлчөп ар бир неменин размерлерин өлчөп алабыз дагы. Анан жана калыпка могу гипсти куябыз. Гипсти куйгандан кийин муну 1 күн турат да, кат печкага салып, могу жерде печка иштеп атпайбы? Ошол печкада 1 күн турат. Анан эртеси күнү катагандан кийин бул уже ошо азыркы немеси да, муну катагандан кийинкиси. Булардын баарын тазалап, жакшылап. Шлифовать этип тазалап неметкөндөн кийин тиги цехке барабыз, тиги заводко. Анан мондай мягкий вкладыш жасалат. Бул что бутка жумшак неме отуруш үчүн. Булар жумшак болот да. Ушулар жазалат дагы, андан кийин гильзасы жазалат. Гильзасы болсо бул материалдардын баарын биз негизи немеден алабыз да. Европа, Германиядан келет. Химический немелер бар, ошолорду бүт коюп гильзасын жасайбыз. Гильзасын жасагандан кийин заказчикти примеркага чакырабыз. Примеркага чакырып, мына аппаратка тургузуп, чактап көрүп, бийиктигин бутун ошо ичине өйкөн жокпу, плотно отурду, бул плотно отурбаса да буту чыгып кете берме болот да. Ошонусун карайбыз, бийиктигин неметебиз, анан кийин протезге мого отургуза турган немесин бутту түстөп лазер менен бүт ошолорун коюп алабыз да. Андан кийин заказчикти кетиребиз да, анан муну строить этебиз. Бул болсо стападан турат, трубка, адаптерлар, буягында 4-листный деп коет, ошолор турат. Анан ошонун үстүнө мунун ичинде мо болот да. Анан отургузабыз да, мындай кылыпчы. Мындай кылып отургузгандан кийин немени кайра чакырабыз. Биринчи немесин жасайбыз да. Биринчи примеркасын жасагандан кийин пациентти чакырабыз, кийгизип көрөбүз. Туура эмес жактарын мондай кылып жасайбыз. Кичинекей болуп калса чоңураак кылып. Биз айына 5-6 протезден алабыз. Ошону 1 айда жасап бүтөбүз. 5-6 пациенттикин 1 айда бүтүрүп беребиз да, ошондой биздики. 3-4 примерка менен? 3-4 примерка. Ошол анан муну кийгизип жанагындай брусьяга бастырып көрөбүз. Туура эмес жактарын кайра жасайбыз. Слепакканы мондай ичине гипс куябыз да. Гипс куйгандан кийин бул неметкен катагандан кийин сыртындагы жана гипс бинтти сыйрып алабыз да, анан
моделировка алабыз. Размерлерин жана албадыкпы? Ошол размерлерин ченерин такта неметип, ошол боюнча жазап, бүткөндөн кийин анан печкага салып кургатабыз. Бир күн кургайт да. Андан сырткары бул заводдо иштеген кызматкерлер көп. Алар өмүрүнүн көпчүлүгүн бул заводко арнап койгон десек да болот. Бири кынапта протез жасаса, башкалары ортопедиялык буут кийимдерди даярдашат экен. Алардын ар биринин эмгеги ополтоодой. Даниэль, подгонка. Буту укорочение экен. 10 сантиметрге чейин, 9-тан 10 сантиметрге чейин. Бир буту кыска, бир буту узун болот. Примерка кылып, өлчөп алып туруп, баарын неметип туруп, чтоб бутуна анан белдери түз болуш үчүн, түз басыш үчүн примерка кылабыз. Кээде болуп калат өйдө, кээде ылдый болуп калат да. Ошонусун өлчөйбүз, текшеребиз, чтоб басканга удобный болуш үчүн немесин шарттарын түзүп беребиз да. Я хочу поблагодарить этот завод и государство за то, что сделали эту обувь бесплатно. Без нее у меня болела спина и колено. Было сложно ходить, и я очень быстро уставал. А с этой обувью стало намного легче. Спасибо, большое спасибо. Начальник обувного цеха берди уже мына 40 жылдын жүзү болуп калат иштегениме. 83 жылдан бери мына ушул жерде иштеп атам. Андан кийин өзүм ошо Ленинградтан, ал убакта Ленинград болчу, Питерский, атай бул ошол окуу жайын бүтүп келип, анан ошол жерде иштеп калдым. Мен Кыргызстан боюнча бир эле өнөр жагышыр эки да. Протезный завод депчи. Эми бул жерде болсо мореке калып. Негизи мурдатан бери жаңы калыптарыбыз жок болчу, мына былтыр алдык. Көп өлчөмдөгү калыптарды алдык. Аябагандай балдарга ылайыктуу, чоңдорго ылайыктуу алдык. Мынакей жаңы калыптарды өзүңөр көрүп атасыңар. Эми бут кийим канчалык эмнеден зависит этет? Биздин калып канчалык сулуу болсо, модельный болсо, анан о бут кийимибиз да ошончо сулуу көрүнөт. Анан кийин азыркы алган колодкаларыбыз жакшы. Азыр пробный кылып да калдык, морекиндей подошваларды жанагы эле ДЦП деп атпайбызбы, балдардычы. Ошол ДЦП менен оорган балдарга дагы, момундай кичинекей балдарга, чоң балдарга дагы ушундай подошваны алып жасап, жагы бир жак бутулары кыска болсо дагы мына момундай ошо эмесин билгизбеш үчүн момундай кылып заказ беребиз. Уну да калдык ушундай женский подошваны, дагы багы немеси көп дефектылар көп билинбесин деп, мына момундай подошваларды алып азыр иштеп атабыз. Азыркы күндө мен ойлойм жакшы жетишкендер жетип атабыз. Жаңы типтеги бут кийимдер бар. Мына мореки жылуу бут кийим экен, жылуу өзүнүн гана заказы менен жасалат да. Индивидуальный ар бир биздин мүмкүнчүлүгү чектеген балдардыкы бул жылуу бут кийимдер. Натуральный кожа. У нас полностью кожаные, натуральная кожа. Основа. Колодка менен. Штип колодка заказ келет, анан колодка алып келебиз. Анан ошону окуп туруп модель жазаш керек. Ошо заказ менен. Канчадан бери иштейсиз? 16 жашымда келгем, ошо дагы эле иштеп атам, почти 12 жыл болуп калды. Көптөн бери иштеп атам. Бул баягы аппаратупса деп коет, жана баса албаган балдарга жасалганда бул атайын. Бул болсо атасына кийип, бул белдемчи, бул ийин эмет турган дей. Мына калат да, көрүңүз, бул атайыма калат дагы. Атасы тагынып туруп, бул баланыкын илип алат. Бул бир жерден келип, мына эки жерден бул эмеси менен баланы мындай көтөрүп алат да, илип. Анан муну менен чогуу бут кийимдерин басат да. Бут кийимди, мисалы үчүн баласы кийет, андан кийин атасы кийет да, ошо басканда чогуу шагайт эткен да, ошо менен не чогуу жылып басышат да. Бул ошо баягы баланын басканына көп жардам берет да. Бул болсо экөөнүн байланыштырып турат. Эметкенде, ошто бала мут эметпеш үчүн экөө бири-бирин байлап алышат да, ошондой болуп. Муну Кыргызстанда сиздер биринчи жолу жасаштыңыз. Муну негизи бар. Чет өлкөдө булар кымбат экен. Анан бизге ошо былтыр
сураныч болуп бирди жасаганбыз. Анан ошону биз көрсөтсөк, бир ата-эне келип жактырып, ошо боюнча азыр эме кылат да, буюрса спрос көп болчу деп болот да бугач. Бул вертикализатор ДЦП диагноз менен передний опора деп коет. Бала баягы буттары позвоночник түз турбаганда бул жерге ременьге бекитип, аркасын бутун баарын фиксировать этип, бул жерде турат да бала. Ошол 1 саат, 2 саат именно баягы катып калган муундарын кайра чойдуруп, ордуна калыбына келтиргенге. Мына кичирээк размери, чоңу бар. Бул бизде жаңы жасалган пробный изделиялар. Буюрса өкмөт акча бөлүп берсе, муну көбүрөөк чыгара баштайбыз.